Ош шаарындагы Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт музейинде Open Osh аталышындагы фестивалынын жумалыгы өттү. Кол өнөрчүлүк, зер буюмдар, кийим-кече, аксессуарлар же кол өнөрчүлүк менен жасалган ар кандай сулуулук мунун баары бир аянтчада атайын уюштурулган жарманкеде орун алды. Ага Ош, Жалал Абад жана Баткен областарынан келген кол өнөрчүлөр, уус чеберлер катышты. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул биздин сумкаларыбыз, биздин продукциялар. Көрсөңүздөр бул курактан жасалган. Бунун негизги биздин проекттин да максаты безотходное производство, то есть бул цехтерден же башка кийим тигүүчү жайлардан ашып калган кыркындылар менен биз жаңыча продукция чыгарганы аракет кылып жатабыз азыр. Ошондой эле курак менен аралаштырып чыгарып атабыз да, эски нерсени жаңы нерсе менен аралаштырып сатыкка чыгарып жатабыз. Биздин ошол негизги долбоордун максаты дагы экологияга зыян тийгизбеш үчүн ошол азыркы цехте өртөлүп жаткан кыркынды материалдарды өртөбөш үчүн жакшы идея бизге алып келди. Ошону биз азыр пайдаланып, окуп, бүгүн ар кандай ярмаркаларга, фестивалдарга катышып жатабыз. Долбоордо жоктон бар нерсе чыгаруу биздин немеде мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери болобуз. Ошолордон биз курак жасайбыз, баягы кыркынды материалдардан. Ошо арасында сайма сайгандардан бар, ручной кол менен. Ар кандай телефон салгыч, мына окшогон керектүү адамга керектүү нерселерди жасап жатабыз. Ар ярмаркаларга алып барып сатууга аракет кылып жатабыз ушулардан. Open Osh Fest бул жөн гана жарманка эмес, бул региондун бардык аймактарынан келген конокторду чогулта турган чоң маданий жумалыктын бир бөлүгү болду. Фестиваль өз ичине көптөгөн маанилүү иш-чараларды камтып, чоң максаттарды койду. Бул жерде өзүңүздөр көрүп жаткандай жарманкелер, усталардын, кол өнөрчүлөрдүн, чеберлердин жарманкелери, кооз буюмдары, зер буюмдар, кол өнөрчүлүктүн буюмдары болуп атат. Бул жакта карасаңыздар фудкорт, биздин Ош шаарынын белгилүү кондитерлери, кулинарлары өздөрүнүн жасаган шириндиктерин, даамдарын алып келишти. Ал эми музейдин ичинде Ырыспай Төлөнов агайыбыздын, сүрөтчү агайыбыздын сонун көргөзмөсүнүн бет ачары болду. Ал көргөзмөдө ушул кыргыздын тоолору, көлдөрү, дарыялардан казалган сонун выставка болду. Анан балдар үчүн атайын балдар аянтчасы уюшулду. Мындай столдун үстүндө ойной турган оюндар, аквагрим, бетке сүрөт тартуу, китеп окуу мындай аянтчасы, полкалар менен. Анан ошондой эле атайын балдар үчүн куурчак театрынын артисттери чакырылып, сонун представление, спектакль болуп жатат. Искусство, кол өнөрчүлүк, музыка жана даамдардын жарманкесинен сырткары фестивалда белгилүү сүрөтчү Ырыспай Төлөновдун көргөзмөсү да өттү. Ошол фестивалда ошол көргөзмө болуп атат. Көргөзмөдөн тышкары ошол башка музей көрүүчүлөрүн тартуу максатында биз мастер-класстарды өткөрдүк. Мына азыр болсо спектакль жүрүп атат. Көптөгөн партнерлорду чакырып, ошолор менен таанышып биргеликте ушундай бир нече иш-чараларды өзүбүздүн Ош тургундарыбызга өткөрүп жатабыз. Буюрса жакшы болот деп ишенем. Негизи ошо музей өзү бүт көрүүчүлөр үчүн ачык. Анан бүгүнкү учурда дагы ошо инклюзивдүү музей деп дагы биз ошо интерактив деген мастер-класс кылдык. Ал мастер-класста пластилин менен иштөө, ага ошо өзгөчө балдарды чакырып, ошолордун катышуусунда биз пластилин менен иштөө мастер-классын өткөрдүк. Анын баягы эмеси жыйынтыгы чыга элек. Буюрса ошо балдардын эмесин көргөзмөсүн көрөбүз, кандай жасашканы жакшы болот деп ишенем. Бул аянтчага балдар менен чогуу болуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Анткени бул күнү окуу аянты, китептер менен жомоктор бар жайлуу атайын бурч, бетти бою, интерактивдүү живопись, куурчак шоу, сыйкырдуу театралдык окуялар орун алды. Бүгүнкү музей бул активдүү бир элди чакыра турган, элди үндөй турган, тарбиялай турган бир жакшынакай көркөм мындай площадка деп айтып атабыз да. Ошон үчүн бул музей ошондой жакшы демилге менен чыгып, анан ошону
реализация кылып аткан музейлердин бири болуп атат. Бул жерде ар дайым бир эле мына замандаштар сүрөттү көрбөйт, чыгармаларды көрбөйт. Сөзсүз башка да бир жакшынакай мына азыркы заманбап болгон жашоого ылайык жаштарды өзүнө кызыктыра турган бир жакшынакай жер болуп калды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө канча бул жерде көп нерселер кирип атат да. Бир эле биздин белгилүү сүрөтчүбүз Кыргызбай Төлөновдун көргөзмөсү ачылган. Андан тышкары мына жерде кол өнөрчүлөрүнүн жарманкеси турат. Профессионал сүрөтчүлөр, музыканттар. Open Osh долбоору Бириккен Улуттар Оюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Аялдардын Тынчтык банкы, Коомдук фонду жана Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук музейи тарабынан ишке ашырылууда. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Sen de ben tuра öyle mantık arada. Sen tura отпайсың.